Uят emesмін, қатты ұнап. Үйіңізге барып балаңызға беріңіз де жебейді. Самсы пішіріп отасыз ба? Наоборот, как раз мұғалімдерге ошоны беріңіз. Мұғалімдерге как ошоны беріңіз. Мына жақта түтін бізге келеді. Шашлык. Все, түшіндім. Ушуну жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Салам алейкум. Кандайсыз? Саламатсызбы? Кандайсыз жеке? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы жеке? Кыйналбай атасызбы жеке? Жакшы элеби? Мектеп жылуу элеби? Жеке, салам алейкум. Денсаулыктарыңыз жакшы. Норка тумак менен турасыз го жеке? Норка тумак менен турасыз го жеке? Кароолдарыңыз норка тумак менен. Я. Канча орунду мектеп жеке бул? 1100 окуучу бар, э? Так, бул значит мектепке айыл келет, э? Айыл дагы? Шаардагы мектептер ХБКдан Бир аз кенеден бар, кара суудан калып кеткен. Республикасы мектеби да. Эми бизге өттү. Бизге өткөндөн бери эми 1 жыл болду. Атайдын алкагында. Жок. Шаардыр боло, шаардыр боло. Мектеп статус республикасы болду. Гимназия беле. Азыр шаар өттү. Жетти экен. Биздин мектеп. Шаардын. Ому эмне болгон эме? Жанагы. Кекейт малга 70 рат го. Ол жерде таза түтүн чыгат экен дагы. Мектепти каптап атат да. Мектепти каппайт. Өзү негизинде ушул здание туура эмес болгонда. Şu жерге келген немелер клиенттер. Машина аябай көп да. Эми жөө башка балдар көп да. Так, эме кадастр эмне болгон здание бул? Бул ошол жеке менчикте өткөн. Бүгүнкү күндө общепит болуштурду. Жок, бул мектептин территориясында турабы? Социалдык объектке трансформация болгон экен. Мектеп 230, бул жак 20. Мектепке. Центр, мектеп отдельно 230. Экөбүрү социальный объектке трансформация 2009 жылы болду. Так, жүрүш, кандай маалыматыңыз бар? Бул жер боюнча мурда бул жер айыл-чарба качебарасында жетилке болгон. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мектепке жана медицина борбору деп трансформация болгон. Сос объектке. Так. Ошол эле жылы 2008 жылы Нариман айыл өкмөтү тарабынан бул жер сатылган. Жетилке сатылган, төрүк аркылуу. Трансформация болгондон кийин. Значит, бул мектепти ажыратып калып туруп бизак саткан. 20 сотугу сатылган. Мектептин ичиндеги 2,5 гектар жетилкенин ичинде 20 сотугу сатылган. Значит, сос объект экен да. Все, түшүндүм. Анда түтүн бизге келет. Шашлык. Все, түшүндүм. Анда эскертүүлөрдү бергиле. Иш кагаздарын алып келиңиз. Документин даярдап сотко бергиле. Анда сос объект экен да. Мектептин территориясында жайгашкан экен. Сиз билбейт экенсиз жеке? Мен сүйлөшүп чыккам. Жок, могу мектептин билбейт экенсиз, э? Сиз билбейт. Айтпайсызбы мен билбейм дебейсизби жеке? Канча балаңыз бар жеке? Азыр 1120. 1120 бала. Бияка 70 рабы же казаны бар, эмнеси бар? Фирменный 70 рат. Кекейфте пишират. Тандырга пишират, кудайга пиширишат кыскасы. Все, значит, давайте эметкиле эскертүү бергиле. Эметсин, башка жака жылдырсын. Азырынча кийин эмет туруп мектепке өткөрүп бериш керек жердичи. Мектептин жери экен да. Эмне үчүн мектептин жерин алышат? Тамак киришпи? Так, сол аякта. Чыкчы керек. Саламатсызбы жеке? Саламатсызбы. Тетяктабы столовой? Чай ичип чыгыштыбы? Балдар жеп чыгыштыбы? Я. Кой туруңуз. Так. Качанкы булочка бул? Я. Каттууга? Ким? Бекташевич. Сен мындай нан жебейсиң да? Свежий нан жейсиң да? Я. Кара мына 3 күн болду мына булочка качы. Я. Эмне үчүн эмес, начар? Я. Я жеке, муздак. Пишпай калып турбайбы?
Siz мындай нан жебейсиз да? Siz свежий нан жейсиз да? Тандап жесеңиз керек сиз. Я. Жеп көрсөңүз? Саламатсыз ба? Ким бышырып атат? Жеке каттуу комолор бар да, кара. Я. Ким бышырды? Сизби? Кара ичи бышпай калыптыр, кара. Камыр. Колуңуздан келбесе, карама, аркасы күйүп калыптыр мынакей. Колуңуздан келбесе айтпайсыз, мен колумдан келбейт. Мен бышыра албаймын, мен бул үчүн эжеке. Бул булочканы бышыруу үчүн кулинар болуш керек. Кулинар деген билесизби? Булочка, торт бышырган специалисти кулинар дейт. Ошондой дейби? Я. Же туура эмес айтып атамбы? Караңыз, аркасы күйүп калыптыр, молар күйүп калыптыр, мынакей караңыз мына эжеке. Уят эмес мына, каттуунан. Үйүңүзгө барып балаңызга бериңиз да эжеке, жебейт. Сиздин балаңыз жебесе керек. Сиз тазасын жакшына кайналып барасыз да. Кара мына, баадыма катып калыптыр, мына кара. Самсы пышырып атасыз ба? Наоборот, как раз мугалимдерге ошону бериңиз. Мугалимдерге как ошону бериңиз. Бышпаганда. Мугалимдерге свежий самсы экен да? Я, эжеке. Аркасы күйө баштап уже. Алыңыз, буну артын күйдүрүп саласыз. Таза екен. Мо фаршты базардан сатып келесиңер, өзүңөр чыгарасыңарбы? Я. Я. Мо сосиска немдеге иштетесиңер? Мына еттер иштетилеби? Еттер иштетесиңерби? Ооба, балдар кече көбүрөөк келип калган экен да. Ошону турап экиге бөлүп салып койдук, окуучулар. Жакшы койду, сол тарап жакшы, кыйналбай атасызбы? Пакет алып чык. Карама, эжеке, эч ким жебепти, карасаң. Кантип жейт муну? Айтсаңыз, кантип жейт эжеке, уялбайсыңарбы? Кантип жейт муну балдар? Ичи ооруйт го, эртең ашкадан ооруйт. Бул жөн камыр экен го, карабайсыз мына, камыр. Чогулт бар, нандар чогулт. Чогултуп, Нурлан Аким Жагынч менен Тынчтык Бекташевке салып 3кө бөлгүлө. 3кө бөлүп, эжеке жарым алып кетсин, сал. Дагы алып кет эмеден, пакеттен. Кана караган ушулбу? Камырды берип атасыңар балдарга. Уялбайсыңарбы? Бир уят деген болуш керек да. Дагы бир пакет алып чык. Алып келиңиз эжеке пакеттен. Срочно, Бекташев, срочно тип кулинар эжекени алмаштыргыла. Жакшы бир кулинар, бир повар алып келип койгула. Керек болсо эжекенди алмаштыргыла. Карабайт экен да. Ону Нурлан Акимжан, сиз балдарыңызды үйгө апарып, балдарыңызга берип көрүңүз, жейп экен. Түшүндүңүзбү? Так, Бекташевич, могу сизге. Так, могу сизге балдарыңызга апарып берип көрүңүз, жейп экен. Ана айтасыз мага, эжеке, мынау сизге. Үйгө апарып балдарыңыз менен берип көрүңүзчү, жейп экен, жебейб экен. Анан айтасыз мага. Түшүндүңүзбү? Мынанда сизге эжеке, балдарыңызга берип көрүңүз. Жейби, жебейби? Анан айтасыз. Карам, эч ким жебептир. Уят да. Кандайсыз? Эжеке? Кандайсыз? Сол турган жакшыбы? Тең жакшы эжеке? Саламатсызбы эжеке? Кандай жакшыпы? Саламатсызбы эжеке? Кандай жакшыпы? Саламатсызбы? Кандай жакшыңарбы? Сиз жакшыбы? Кыйналбай элеби? Мектеп жакшы экен. Типовой сонун, современный мектеп экен. Бирок балдарга берген оокатыңар начар. Булочкалар пышпай калыптыр. Ар жагы күйүп кетиптир.
Эмеси кана пакетиңер? Жок, алып кел пакетти бер жака. Нандын булочкаларын ичи пышпай калыптыр. Ичи камыр бойдон. Сиздерге болсо сону кылып пирожки самсы пиширип атат. Айтат, бул дейт, могу катыган булочка балдарга свежий самса мугалимдерге дейт. Туура эмес болуп калабы? Эми жай кандай дейсиз жеке? Азыр мынакей азыр ушул жерде чыктымбы жекеме? Мына директор айтып көрдү. Туура эмес болуп калабы жеке? Силер свежий самсы жесеңер, булочканы, бышпаган булочканы балдар жесе, уят туура эмес болуп калбайбы? Ал. Көтөр, кана берик пакет. Бер өзүнө. Көтөр, машинаңа апарып сал. Мынакей. Экөө те мына мен орун басарым, үйүнө апарып жеп көрсүн. Могу гаранон жетекчиси үйүнө апарып жеп көрсүн булочканы, балдарына апарып берсин, анан көрөбүз. Мен эртеге келем. Эртеге саат канчада бересиңер жеке булочканы? 9-га. Мен ровно саат 9-да келем. Проверим. Бүгүн экөөң ушул түнөгүлөт. Түшүнүңөр, кулинарды алмаштыргыла, ачыткыны эметкиле, жанагындай тестамеси бар экен. Мне кажется, бул жерде ачыткы менен ундун сапаты начар. Түшүнүңөр, эртең менен саат 9 прямо пышный болуш керек, жумшак болуш керек булочкачы. Анан үстүнө жанагындай эмес ээп коюш керек. Пудра. Турабы жеке? Сонун эжекеси өзү кулинар деген сабатыңыз барбы? Я. Быйыл 3 ай каникулга барып. Кулинарсыз, Ну, тем более анда түшүнөт экенсиз жеке. Макулбу? Мен эртең саат 9-да келип текшерем. Хорошо? Макул, жакшы туруңдар жеке. Ичи оруйт да, мынашкадан оруйт да. Иштеп эле таштап коюшуптур. Ауган болсо турушун орка тумак. Нары жак болсо бышпай калыптыр. Могу түтүн чыгат экен да, вот видишь. Я. Ушул эмелердин түтүн чыгат деп жалпылуу табы. Расчет пышат ушуда. Ушунун жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Тез жасап турат. Я. Фирменный блюдасы дейм. Тез жасаса, көп жасаса. Так, эме Адилет, кадастр. Маалымат берип койсоңуз эме боюнча, Кекеев боюнча. 2008-жылы Айылчарба багытында жерден кара судан 224 гектар жер трансформация болгон. Анын ичинен бул дагы бар, социалдык объект 2,5 гектар, 230 мектепке, 20 соттук поликлиника. ФАПка, Андан кийин 2013-жылы ошол 50-дин ичинен 20 гектар 20 соттук жер бөлүнүп, туз сатууга чыккан экен. Жеке менчикке берилип кеткен, Менчикке берилген. Андан колдонго коюлуп, күндө жеке менчиктин эси катары иштеп атат. Так, эме юрист кайда жүрөт? Так, юрист Айзада, маалымат берип койсоңуз. Бул жер баштап калгалы Айылчарба багытына жеткирке болгон. Анан бул жер 2,5 гектар жеткиркеси мектепке жана медицина борборуна деп трансформация болот. Трансформация апрель айында болот 2008-жылы. Бул жердин ремонт өкмөтү сентябрда сатып алды. Жеткирген 20 соток. Мен түшүнүшүмө караганда, мо 20 соток жерде турат. Бирок 20 сотик мектептин трансформация болгондо медицина борбору мектепке деп болгон. Экөө бир болгон. Значит, соцобъект мыйзамсыз сатылып кеткен, мыйзамсыз берилип кеткен. Сатылган. Болгондон кийин айыл өкмөт 230 миңге сатып ошол үчүн. Все, значит, давайте документти даярдап сотко бергиле, макулбу? Сотко бергиле, анан могулар бүгүн предписание бергиле. Ким? Жаныбек Токоевич, предписание бергиле, түтөтпөйсүн, макулбу? Түтөтпөйсүн, башка жака барып түшөтсүн. Болду.